Күндүн маанилүү жана соңку кабарлары менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студияда мен Сыймык Барманов. Алгач күндүн негизги окуяларынан кыскача. Бакай Ата райондук ички иштер башкармалыгы дыйкандарды түшүмүнө сак болууга чакырышат. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка жол жок. Альянс Алтын компаниясы экология кызматкерлерине унаа белеки берди. Алгач расмий кабарлардан. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасы аркылуу курулушу бүтүп келаткан президенттик администрациянын имаратын атын тандоо боюнча түшкөн сунуштар менен бөлүштү. Урматтуу кыргызстандыктар, сиздерге бир апта мурун курулушу бүтүп келаткан президенттик администрациянын имаратынын атын тандоо боюнча кеңеш сурап кайрылган элем. Талкууга жигерди катышып, ар түрдүү варианттарды сунуштаганыңыздар үчүн баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сунушталган варианттардын ичинен төмөнкү 4 аталыш көбүрөөк аталыптыр. Ак Ордо, Кут Ордо, Айкөл Ордо жана Ынтымак Ордо. Ынтымак Ордосу болсун деген сунуш жеке менин сунушум эле. Көпчүлүктүн сунуштарынан улам. Дагы бир атты кошуп, Ынтымак Манас Ордосу десек ылайык болчудай. Чынында эле ынтымагыбыз бекем болсо, бардык ийгиликтер болот. Ошол ынтымак Манас Ордобузда түбөлүк ынтымак орноп, келечекте дайыма элдин башын бириктирип турган, журт керегине жараган Манастай Айкөл Баатыр уулдар чыгып турсун деп, эл сунуштаган Манас атабыздын атындагы кошуп койсок, ашыкчы болбос. Ынтымак Манас Ордобузда жолубуз шыдыр, жолдошубуз Кыдыр алейхи салам болсун. Бакай Ата райондук сорт сыноо тилкесинин карамагында 91 гектар жер бар. Анын 33 гектарына күздүк буудай эгилген. Учурда сентябрь айында тигилген буудайлар өнүп, убакты саты менен сорт сыноо тилкесинин кызматкерлери малдан коруп карашууда. Сорт сыноо тилкесинин негизги милдети чет өлкөдөн келген жаңы уруктарды биздин климатка ылайыкташып кетүүсү үчүн алгач 3 жылдык сыноо мөөнөт менен атайын тигип көрөт. Учурда дагы чет жерден келген кылкандуу даан эгиндерин жаңы сортторун сыноо катары эгишкен. Мындан тышкары төө бурчак, көп жылдык чөптөрдүн жаңы уруктарын дагы өстүрүп көрүшөт. Бизде булар ойлой берет, үрөөн чарба анан урук бербей берет. Биз андай эмеспиз. Биз только сынайбыз. Бизге гибридтер дүйнө жүзү боюнча келет да, 650 граммдан келет. Анан ошонун баарын сынайбыз. Биз үчүн былтыр 480 сорт сыналып атты. Бир сорт 3 жыл сыналат, 3 жыл. Ызыкка, суукка, кургакчылыкка, ооруга ушундай сынайбызда биз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аткаруу кеңешинин 56-сессиясына катышты. Акылбек Жапаров белгилегендей, Кыргызстан 2011 жылдан бери эл аралык жарандык коргонуу уюмуна мүчө жана 3-чү жолу уюмга төрага болуп жатат. Дүйнөнүн 25 мамлекети кирген эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аткаруу кеңешине төрагалык кылуу биздин өлкө үчүн чоң сыймык. Анткени дал ушул уюм жарандык коргонуу, калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдан коргоо жаатында орчундуу чечимдерди кабыл алат. Бул биздин өлкөнүн эл аралык жарандык коргонуу системасындагы маанилүү ролун таануу. Бул жаатта Кыргыз тажрыйбасынын баалуулугун ырастоо болду. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүнкү күндө техникалык жактан күчтүү мамлекеттик органдардын бири. 2 жылдын ичинде бюджет 4 эсеге, 2 миллиардтан 8 миллиард сомго чейин көбөйтүлгөн. Өрт өчүрүүчү жана инженердик техникалардын паркы 100%га жаңыртылды. 400дөн ашуун өрт куткаруу жана инженердик техникалар сатылып алынды, деди Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров андан ары Кыргызстандын аймагында Борбордук Азия жана Азия өлкөлөрү үчүн эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аймактык кеңсесин ачуу демилгесин көтөрүп жатат деп улантты. Анын пикиринде Кыргызстан эл аралык жарандык коргонуу уюмунун Борбор Азия үчүн аймактык гуманитардык кеңсесинин ачылышы гуманитардык долбоорлорду практикалык ишке ашыруу жана региондогу мамлекеттерге алардын аймактарында өзгөчө кырдаал болгон учурда ыкчам жардам көрсөтүү үчүн эң сонун аянтча болуп кызмат кылат. Альянс Алтын компаниясы мамлекеттик мекеме уюмдардын ичмердүүлүгүн жакшыртууга салым кошуп келет. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас облустук башкармалыгына Нива үлгүсүндөгү жаңы автоунааны белекке тапшырды. Аталган мекеме уюмдун кызматкерлери техникалык базаны чыңдоого жана тоо этектеринде көзөмөл жумуштарын өткөрүүгө унаага муктаж болуп келишкен. Бүгүн Альянс Алтын компаниясынын өкүлдөрү аталган ишканага жакындан жардам көрсөтүү менен автоунаанын ачкычын расмий тапшырды. Биздин инспекторлордун тоо ташта көп кызмат болгондуктан
ал жакта рейд учурлары жана ал жактагы көзөмөл жумуштарын жүргүзүү боюнча абдан керектүү муктаж болгон техникабыз болгон болчу. Биз өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Альянс Алтын ишканасынын жетекчилигине Сабыр Нарымбековичке жана Константин Эдуардовичке жана биздин Канатбек Кадырбековичтерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бул машинанын Ошул тапта облуста жапыр түшүм жыйналып, кампалар түшүмгө толуп турган мезгил. Бул учурда элдин мээнетин жеген уурулуктагы күч алат. Бул көрүнүштү алдын алуу максатында Бакай Ата райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, карапайым элди сак болууга чакырышты. Бакай Ата райондук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздукту камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери райондогу төө бурчак алынуучу жайларды кыдырышты. Анда ушул тапта күч алып жаткан уурулардан сак болууга чакырды. Мисалы, баланча келди. Баланча машина менен келди. Ак Дөбө айылында жайгашкан Нур сервис төө бурчак алынуучу жай көп жылдан бери айыл элинин түшүмүн кабыл алат. Бул кампа коопсуздукту камсыздоо максатында атайын видео көзөмөлдөрдү орноткон. Буга чейин эч кандай уурулук фактылары катталбаганын билдиришти. 14 kameramız var. Biz kameralarımızı saldık. Hazır onun köşeye de bir cumanın içinde çoğun kamera salan buyursa. Şimdi geçen bir uğurluk bizde bolgan yok. Milisalar gelip tekşir adat. Kança maşına girdi, kança çıkadat yazıp koy diyor. Ama kızınlarıç. Төө бурчак кабыл алынуучу жайларга жеке адамдардын үйлөрүнөн уурдалган фасоль сатылышы мүмкүн. Мындан улам аталган жайга келген ар бир жаранды жана автоунаасын каттоого алууну ички иштер кызматкерлери эскертти. Эл арасында уурулуктун алдын алуу максатында, болтуруу максатында эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул биздин максатыбыз бул өздүк кылмыштардын алдын алуу максатында бул эсептелинет. Анан ушу учурдан пайдаланып жарандарыбыздан суранып кетет элем. Кампаларга киргизип, осторун бекем култап, жанантип жарык берүүчү жарыктарды орнотуп, камераларды орнотуп, түнкүсүн иттерди кой берип, ушу уурулуктун алдын алуу максатында иштерди жүргүзүшө деп жарандарыбыздан суранып кетет элем. Ушул тапта Бакай Ата районунда төө бурчак уурдоо фактысы катталган эмес. Деген менен ар бир жаран өзүнө сак болуусу керек. Бул максатта райондук ички иштер кызматкерлери мындан арыда алдын алуу түшүндүрүү иштерин уланта берет. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Зена Ахматова, Бакай Ата району. Өлкөдө үй бүлөлүк зомбулук фактысы тилекке каршы жылдан жылга өсүүдө. Талас облусунда 2022 жылга салыштырмалуу 2023 жылы 15 фактыга көп катталган. Жабыр тарткандардын арасында аялдар, эркектер жана балдар дагы бар. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту азайтуу багытында өлкө аймагы боюнча билим берүү мекемелеринин катышуусунда жөө жүрүштөр уюштурулууда. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка жана кылмыштуулукка каршыбыз. Дал ушундай чакырыкта бүгүн Талаш шаарында жөө жүрүш өткөрүлдү. Ага Талаш шаарындагы билим берүү мекемелеринде билим алган окуучулар жана студенттер катышты. Негизги максат үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу жана өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукка, рекетчиликке каршы туруу. Зордук зомбулукка катышуубуз азыркы учурда дүйнө жүзүндө мындай көп болуп атканына байланыштуу мындай жөө жүрүштөр дагы көбүрөөк болуусун каалайбыз. Зордук зомбулукка каршы экенибизди билгизип атабыз. Башка адамдар дагы ушул нерсеге катышып болсо, мамлекет өнүгөт. Гендер тең укукту колдойбуз. Бүгүнкү жөө жүрүштө биз кылмыштуулукка каршыбыз деген. Биздин оюбуз деле ушуну эле түзөт. Баарыбыз эле ошо кылмыштуулукка каршы зордук зомбулуктан алыс болушубуз керек. Жаштар татыктуу тарбия алыш керек ата-энеден. Баары ошо ата-энеден ата-эненин таасири астында болот деп ойлойм. Үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алууга багытталган Талаш шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан билим берүү мекемелерине сынак жарыяланган. Анда балдар зордук зомбулукка, жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукка болгон көз караштарын сүрөткө тартып көрсөтүүсү керек. Сынактын жоосуна ылайык балдар плакаттарга өз көз караштарын чагылдырып бүгүнкү жөө жүрүшкө чыгышкан. Үй бүлөлүк зомбулук бизге быйыл жылы көбүрөөк катталып атат, бирок ошонун алдын ала иш чараларын жүргүзүп,
ошону болтурбоо максатында күн түн балдар иштешип эскертүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Үй бүлөлүк зомбулуктун себеби көбү жана жолдоштору спирт ичимдик ичип алганынын себеби да. Үй бүлөлүк зомбулук балдардын тагдырына балта чабат. Алардын жашоосуна жана саламаттыгына терс таасирин тийгизгенден тышкары, зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Андыктан бирдиктүү иш алып баруу зарыл. Кылмыштуулукка каршы, үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы, балдар кылмыштуулуктардын алдын алуу, жалпы эле ошо кылмыштуулуктарды алдын алуу багытында уюштурулган бул бир айлык акция болчу. Албетте мындай иш-чаралар менен толук кандуу кылмыштуулукка бөгөт коюу мүмкүн деп айтуудан алыспыз, бирок ошол менен катар бул эми коомду бир жакшы чакырыкка чакыруу дегенди билдирет да. Талаш шаары боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулук өткөн жылга салыштырмалуу көбүрөөк катталган. Ал эми жаш өспүрүмдөр арасындагы зомбулуктар катталган эмес. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Урмат Доудурбек уулу, Талаш шаары. Теманы улай. Жаштар зомбулукка каршы акциясы Бакай Ата районунда да өткөрүлдү. Иш-чара райондук ички иштер башкармалыгы жана райондук билим берүү бөлүмү тарабынан уюштурулду. Ага мектеп окуучулары катышып, атайын жөө жүрүштөн өтүштү. Жаштар зомбулукка каршы аттуу жөө жүрүшкө район акими Алгынбай Имаров, Бакай Ата райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери, райондук орто мектептердин жогорку класстарынын окуучулары жана мугалимдери катышты. Акциянын катышуучулары зордук зомбулукка каршы пикирлерин билдирген, чакырыктарды көтөрүп чыгышты. Биз зордук зомбулукка каршы. Андан соң иш-чара райондук маданият үйүндө уланып, анда коомубузда көп катталып келген үй бүлөлүк зомбулук жана миграциянын кесепеттери окуучулар тарабынан сахналаштырылды. Мен жок болуп кетесиз. Жерди тазала. Мен жумушта кечип жатам. Бардыгын жыйнап туруп, бир пияла чай ичип окууга жетишип калдым. Бакай Ата районунда өткөн жылдарга салыштырмалуу зордук зомбулук 2 фактыга азайган. Маселен, 2022 жылы жалпы 24 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталса, үстүбүздөгү жылы 22 зомбулук учуру катталган. Бирок бул дагы көп көрсөткүч. Ушул учурлардын азайышынын бирден бир себеби бул биздин өзүбүздүн өздүк курамдын эл арасында алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн негизинде деп ойлойм да. Айрыкча ошо күйөөзү жолдошу үйүнө мас болуп келип, аялына жанантип оозалык сөздөр менен сөгүп, үйүнөн кууп чыккан ушул учурлар катталат да. Быйыл жаш өспүрүмдөр арасында катталган учурлар болгон жок. Аталган райондо зордук зомбулук фактыларын алдын алуу максатында райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиялык топ зомбулукка кабылган үй бүлөлөр жана өспүрүмдөр менен тыгыз байланышып, ар тараптуу колдоолорун көрсөтүп келет. Райондук администрациянын комиссиясына кээ бир ата-энелер кайрылып калат. Анан жеринен барып комиссия текшерип келип, кээ бир мисалы үчүн үй бүлө балдары колунда, бирок тарбиялары начар болуп, жанакындай бир кылмыштуулукка же болбосо бир зордук зомбулукка чалыккан кезде ушундай учурлар болду. Ата-энесинин укугунан ажыратуу боюнча дагы, балдардын келечегине туура жолго салып сактоо иретинде биз баягы интернаттарга дагы жолдомо берип туруп, себеби балдарды эртеңки келечеги баягы балта чабылып бир кыянаттыкка учурабасын деп айлабыз жоктон ата-энелердин баягы укугунан ажыратууга чейин барганбыз. Райондогу зордук зомбулукту алдын алуу максатында билим берүү мекемелери, мектеп окуучулары жана ата-энелер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мектеп ичинде үзгүлтүксүз иш-чара өткүзүп турабыз. Окуучулар арасында тегерек столдорду, ар кандай жакшы иш-чараларды өткүзүп турабыз. Ата-энелер менен дагы тыгыз байланыштабыз. Мигрант балдардын үйүнө тез-тез каттап, балдардын турмуш шартын көрүп, ал ошол балдар жашап аткан үйдөгү тирчиликтерин, ошол жердеги ата-энелердин балдар чыдап кеткен камкордук көрүп аткан адамдар менен тыгыз байланыштап түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Зомбулукка каршыбыз акциясы республика аймагында 5 октябрдан тартып 5 ноябрга чейин уланат. Айжамал Байырбек кызы, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Бакай Ата району.
Президент Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын негизинде жаш муунга кыргыздын үрп-адат, каада салттарын жайылтуу демилгеси мектептерде уланууда. Бул максатта Айтматов районундагы Керимбай атындагы Кайнар орто мектебинде ааламдын алып жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы жана улуттук салттарды жайылтуу иш-чаралары өткөрүлдү. Келечек урпактарга эмне кылыш керек? Элмира Баялиева Керимбай атындагы Кайнар орто мектебинде 35 жылдан бери эмгектенип келет. Президент Садыр Жапаровдун улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын жана алып жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык маарекесине карата мектепке кыргыздын улуттук боз үйүн тигип, окуучуларга ата-бабалардын калтырган үрп-адат, салт-саналарын жакындан көрсөтүп, келечек муунга жайылтууга салым кошуп келүүдө. Биз 3 күн эле болду даярданганыбызга. Бирок канча дагы бул балдарга тарбиялык сааттарды өткөн кезде көбүрөөк биз ушул жөнүндө иш жүргүзүп жүргөнбүз да. Буну дагы жалпы мен өзүмдүн классымдын ата-энелерине ыраазычылык билдирип кетем. Боз үйдү өздөрү алып келип тагышты, тигишти. Ичиндеги жасалган бүт баарын ата-энелерим өздөрү көтөрүштү. Бүгүнкү сабактын максаты биздин кыргыз элинин каада салттары, унутулуп бара жаткан каада салттары, ырым-жырымдары, үрп-адаттары жөнүндө болду. Бир аз болсо дагы бул сабактан окуштарым тарбиялуу болуш керек. Келечекте Кудай буйруса булар ата болот, апа болот, кийинки келечек урпактарга ушундай каада салттарды мурас катарында таштап кетет деген ойдомун. Кыргыз элинин үрп-адат, каада салттары жана бүгүнкү күндүн жаштары аталышындагы тарбиялык ачык саатта окуучулар келин алуу жөрөлгөсүн чагылдырышып, буга чейин билбеген каада салттарды жакындан көрүп, таанышып, таасирленгенин айтышат. Азыркы учурда Европа жактарда, биздин өзүбүздүн Кыргызстанда дагы көбүнчө свадьба ушундай тойлорду берип кетти. Биз бүгүн кыз узатуу салтын кылдык. Өзүбүздүн кызыбызды колдон узатып, жеңелери жана чоң апасы кошогун айтып, өзүбүздүн каада салттарыбызды унутулбаш үчүн өзүбүздүн кийинкилерге мурас кылып калтыруу максатында баардык бизге чейинки сакталган мурас кылып сактаган нерселердин баарын аткарып, бүгүнкү сабакта көрсөтүп, өзүбүз дагы билбеген нерселерибизди үйрөндүк сабак. Бул күнү Керимбай атындагы Кайнар орто мектебинин эмгек жааматы эне окумайынча бала окубайт аталышындагы ата-энелерге багытталган тарбиялык сааттарды уюштурушуп, баланын окууга болгон кызыгуусун арттырууда ата менен эненин ролу зор экендиги баса белгиленип, ар кандай мастер-класстар көрсөтүлүп, ата-энелерге кеп кеңештер айтылды. Мен кандай ушсам, мугалимдин да ушундай ушканга акысы барды. Сен келечекке жетелей турган бул мугалим. Ага катар дүйнөнү калем менен багындырган залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган Айтматов биздин жүрөгүбүздө ачык сааты өткөрүлүп, анда кенже класстын окуучулары жазуучунун чыгармаларындагы каармандардын образын жаратышты. Мугалимдер жааматы окуучулар менен биргеликте райондук семинарды уюштуруп өткөрүүгө кызуу даярдыктарды көрүшкөн. Башкы максат кыргыздын залкар инсандарынын эмгегин, аны менен бирге улуттук наркты даңазалоо экендигин белгилешет. Биздин мектепте 21 мугалим эмгектенет. 309 окуучубуз бар. Биз бул боюнча былтыртан бери эле иш жүргүзүп келатабыз, ушул каада салт нарк боюнча. Анткени адам ахлактык, руханий, дене тарбия 4 мугалим сабак көргөздү бул боюнча. Ата-энелер да бул жерде аябай бизге чоң жардам берди деп айтсам жаңылышпайм. Алдыда эми бир эле ушул нарктуулук боюнча эмес, алдыда буюрса дагы бир семинарыбыз турат. Ал буюрса соцпедагогдордун семинары деп атабыз. Ал семинарды да будан да жогорку деңгээлге өткөргөнгө аракет кылабыз. Иш-чарага Талас билим берүү усулдук борборунун директору Салтанат Бейшенова катышып, билим берүү ыкмаларын жакшыртууга багытталган ачык сааттар айрыкча маанилүү экендигин айтат. Мектеп ар качан билимди берип келген. Ошол билимди үйгө барып ал бала кайталабаса, үй бүлөдөн ата-эне көңүл бурбаса, бул эч кандай билим сапатта көтөрүлбөйт да. Ата-эне, мектеп бириксе, балада болот келечек дегендей. Бул жерден эмнени билсек болот? Бир гана иш-чарадан кечээки жана мындан кийинки иштер кандай болот, кандай болуп өткөрүлгөн, ошол тууралуу анализдеп отурдук. Эң сонун сабактар өтүлдү. Анан дагы ушу ата-энелерге өтүлгөн сабактын дагы мааниси, мазмуну абдан жакшы болду. Бул бүгүнкү иш-чарадан барган ата-энелер дагы бала тарбиялоосунда терең ойлонуп, өздөрүндө алдыга бала тарбиялоодогу иштерине дагы жакшы ой жүгүртүп, көңүл бурат деген ойдобуз. Семинар окуучулардан түзүлгөн кошундардын ант берүү аземи менен коштолду. Бүгүнкү Манас ата бүгүнкү кол башчысынын ант берүү аземине Семетей кошуну толугу менен катарга тургузулду. Рапорт берген Семетей кошунунун кол башчысы Мамырзаев Актилек.
Иш-чаранын соңунда улуу манас эпосы жаңырып, келген меймандарга окуучулар өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Сеймок Барманов, Калмурат Мейманбеков, Айтматов району. Бүгүнкү күндүн негизги окуяларын мына ушундай жаңылыктар түздү. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.